Нукен районундагы Момбеков айыл аймагына караштуу Чек айылындагы номер 23 Жусупбек Жунусалиев атындагы орто мектебинде бүгүнкү күндө 428 окуучу билим алат. Бул мектепте буга чейин спорттук залы жок болчу. 2025 жылда республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, заманбап шарттагы эскиздик долбоору менен жаңы спорттук залынын курулушу бүткөрүлүү алдында турат. Бул курулуштун жүрүшү буюрса апрель айында пайдаланууга берилет. Учурда курулуштун 85% бүткөрүлдү. Учурда курулуштун жылуулук түтүктөрү тартылды. Ичинде пол жана шыптарын ак тапсырдоо жумуштары калды. 20га жакын жумушчу учурда 2 мөөнөттө иш алып барышууда. Курулушту биз сентябрдын 8-10 баштаганбыз. Азыркы убакта биз бир 90% почти бүтүп калды. Эми чистовой калды бул. Эми Кудай буюрса буну өз биздики апрель ичи тапшырышыбыз керек. Ошо убакытка биз бүтөбүз деген чоң үмүтүбүз бар биздин. Курулуш жакшы кетип атат. Быйыл кыш жеңил болгон үчүн жумуш токтогон жок. Буга чейин айылдагы мектепте спорт залы болгон эмес. Куштарбек Нусупов 30 жыл мурда дал ушул мектепти бүтүргөн. Нукен районундагы эң ири шарттуу спорт залы курулуп жатканына айылдын эли кубанычта дейт. Жаш муундардын спортко кызыгуусу артып, келечекке шарт түзүлгөнүн белгиледи. Спорт залдын түшкөнү биз үчүн, айылыбыз үчүн өтө бир чоң кубанычтуу күн десем болот. Мына мен азыр мектеп бүткөнүм 2001-жылы бүткөн мектепчи. Даже ошол маалда мектепте окуп жүргөн маалда мындай спорт зал бизде жок, курулган эмес да. Азыр бизге спорт зал түшүп атат. Кудай кааласа, Кудай буйруп 2026-жылы ишке берилет деп турат. Мындай нерселерде мен эч өзүм жетпейт да болчумун, ишене албай да болчумун да, курулат депчи. Мына Кудайга шүгүр, ажоолорубузга жакшы иштери болуп атат. Мына Кудай кааласа азыр балдарыбыз ушу бүтүп калса, эми Кыргызстаныбыздын желегин бийик көтөргөнү, дүйнөлүк ареналарга чыгат деген үмүттө турабыз. Эми биз дагы сүйүнүп ушу стадиондун бүтүшүн күтүп жатабыз. Тезирээк бүтсө жакшы. Бүгүнкү күндө мектептин дини тарбия сабагы сыртта өтөт. Жамгыр кар жааган күндөрү класста шахмат, шашки, тогуз коргол оюндары менен балдар алектенишет. Спорт залдын курулушу батыраак бүткөрүлүп, пайдаланууга берилишин балдар мектептин мугалимдери да чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР Нукен районунан.